ата энеге ак болуу дегени ата энени наразы кылуу деген эмне? Рамазандын орозосун кармаса дагы, таравих окуса дагы, ооз ачырса дагы, көп жакшылыктарды кылса дагы, бирок 4 түрлүү инсандын күнөөсү ошол бойдон калып кетет экен. Ата энеңиз тирүү кезинде ыраазы кыла албадыңыз, ата энеңиз өткөндөн кийин ыраазы кылсаңыз болот экен ата энеңиздичи. Тайкеңби, тайэжеңби, жездеңби, кимиси болсо дагы сизге ачуусуна тийди эле, Аллах Таала сенин күнөөңдү кечирбейт деди. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ismenen bizdin uşul ulu Ramazan ayında orozo karmap, jana Allah Taala'nın ökümlerini atkarıp, Allah subhanahu wa ta'alaga jakkan köp jakşı amallardı kılıp жатабыз. Allah subhanahu wa ta'ala uşul amalların bарын kabul kılıp, bardığımızga uşul Ramazan ayın berekeli kılsın. Эми ушул Рамазан айда берекелүү ар бир убактысын кадыр бактап, ар бир убакытты туура пайдаланып алыш үчүн адам баласында бир нерсе болуш керек экен. Жүрөктөгү бир сезим болуш керек экен. Бул менин акыркы Рамазаным деген. Эгерде адам баласы бул менин акыркы амалым деген болсо, албетте ал сөзсүз түрдө өзгөчө аткарат экен агач, өзгөчө көңүл бурат экен. Жөн эле өткөрүп койбостон, балким кадырлайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул эң улуу ибадаттардын эң улуусу болгон намазга пайгамбар алейхиссалам кызыктырган да. Намазды окуганда жөн эле окуп койбогула. Солли солата муадди. Силер коштошуп жаткан инсанга окшоп намаз окугула дейт да. Адам баласы бирөө менен коштошсо, үй бүлөсү менен коштошсо, кандай коштошот? Бир аз учурга эле бир жакка кеткен болсо, үйдөгү иштерин дайындайт, табыштайт, жана аларга айтчу нерселерин айтат, эч нерсени калтырбайт, себеби келбей да калышы мүмкүн, себеби келгенче ишинин баардыгы тең тескерисинен болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан адам баласы кичине болсо дагы кыжалат болот экен да. Ошондуктан намазда эгерде адам баласы ушул менин акыркы намазым десе, анын намазы өзгөчө болот. Ошондой эле орозо дагы ар бир амал бул менин акыркы амалым десе, адам баласы аны жакшы аткарат экен. Ошондуктан ушул Рамазан айы кимдир бирөөнүн акыркы айы болушу мүмкүн. Себеби өзүңүздөр угуп атасыздар, өзүңүздөр аралашып эл менен, элдин арасында жүрөсүздөр. Адам баласы мындай алыстан бир адам өтүп кеткен болсо, же бир айылда, бир шаарда, же башка жерде адам баласы инна лиллахи ва инна илейхи раджиун кырсыктап калыптыр, өтүп кетиптир деп жеңил көз караш менен карайт экен да. Бирок арасында жамааттын ичинде жүргөн балким бир тууганыбы, айылдашыбы, досубу эгер өтүп кете турган болсо, адам баласы ойлонуп калат экен да. Ойлонуп калат экен. Кече эле мен жанымда жүрдү эле, бүгүн мен деле, эртең мен деле өтүп калышы мүмкүн деп адам баласынын жүрөгүндө коркунуч пайда болот экен. Эгер биз Рамазанды коркунуч менен өткөрсөк, Аллахтан коркуу менен өткөрсөк, Алла субханаху ва тааланын ушундай менен бизге берген мүмкүнчүлүгүн ушундай кадырлап, шүгүр кылып өткөрө турган болсок, жакшы амалдар менен өткөрө турган болсок, албетте бул Рамазан бизге өтө көп пайдалар алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул улуу Рамазан айы келгенде минбарга турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адаты качан элдерге, үммөткө бир сабак айтканда, насаат айтканда, же бир нерсени түшүндүргөндө, эми Пайгамбар алейхиссаламдын ар бир сөзү маанилүү да. Пайгамбар алейхиссалам бизге динди айтат. Дүйнө жана акыреттин бактылуу жолдорун айтат, амалдарын айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отуруп алып айтпастан, балким туруп, тикесинен тик туруп, анан насаат айтчу экен. Эгерде сиз менен биз көпчүлүктүн арасында насаат айта турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бар. Туруп насаат айтуу. Пайгамбар алейхиссалам туруп насаат айткан. Бир жолу Пайгамбар алейхиссалам жума күнүбү, же кайсыл бир аят түшкөн учурдабы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп үммөтүнө, сахабаларына насаат айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эми насаат айтканда түрдүү насаат айтканда, кээде суроо берип насаат айткан, кээде адам баласын ойго батырып, кээде таң калыштуу кылып, түрдүү ыкмалар менен Пайгамбар алейхиссалам ыйык Аллахтын динин жеткирген, даватын жеткирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир ыкма колдонду, ошол хутбасындачы. Мада ястакбилукум ва мада тастакбилун. Силер эмнени күтүп атасыңар дейт.
силерди эмне күтүп жатат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү айткандан кийин адамдардын баардыгы жымжырт болуп бирин-бирин карап калышты да. Пайгамбар алейхиссалам эмнени айтты болду экен? Эмнени күтүп атасыңар? Эмне силерди күтүп атат деген сөзүн кандай түшүнөбүз? Эшикти караса эч ким жок, кирип келген. Эмнени күтүп атабыз биз чындап эле? Эмне бизди күтүп атат? Баардыгы кыжалатка, кайгыга батты. Ошондо Умар радиаллаху анху турду дагы. О Аллахтын элчиси, авахин назал. Аллах Тааланын кандайдыр бир аяны түштүбү? Жабраил алейхиссалам сизге өзгөчө бир кабар алып келдиби? Аадуун хадор. Же болбосо дин душмандары мусулмандарга жамандык каалап басып келе жатабы? Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок дейт. Аян дагы түшкөн жок, дин душмандары дагы мусулмандарга жамандык кылып келген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бардыгы карап калышты да. Эмне болду экен дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Истакбала Рамадан." Силерге улуу Рамазан айы кирип келди дейт. Мына урматтуу бир туугандар, бизге улуу Рамазан айы кирип келди. Бул Рамазан айын менен биз өзгөчө тосушубуз керек. Өзгөчө 11 ай күттүк. Эми күткөн нерсени, көптөн бери күткөн конокту жакшылап тосуп алайлы дагы, жакшылап узатайлы. Башында айтылгандай, акыркы биздин Рамазаныбыз болуп калышына эч ким кепилдик бере албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, андан кийин дагы Рамазандын фазилеттерин айтты. Бул улуу Рамазан айында бейиштин эшиктери, дарбазалары ачылат дейт. Ал эми тозоктун дарбазалары болсо жабылат дейт. Бейбаш шайтандар, марадотуш шаятын, шайтандын бейбаштары байланат дейт, чынжырланат. Жана бейиштеги үрлөр дуа кылат дейт. О Аллахым, бизге адамдардын ичинен тандап берчи, көзүбүздүн кареги болгон инсандарды деп дуа кылышат дейт. Жана башка Рамазандын фазилеттерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ушул хутбасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Рамазан жөнөкөй эле ай эмес, бул өтө улуу ай экендигин, жана бул айды өтө улуу адеп менен, өтө улуу талап менен, кызыгуу менен күтүп алышыбыз керек. Жана ар бир убактысын колдон келсе жакшы амалдар менен өткөрүшүбүз керек. Баардыгыбыз тең ниет кылайлы. Ушул Рамазанда биз жылдагыдан өзгөчө өткөрөйлү. Бул Рамазан айынын канчалык улуу экендигине бир эле Кур'ан Карим жетиштүү. Кур'ан Карим бул Аллах Тааланын сөзү. Эми Кур'ан Карим ушул Рамазан айында түшсө, эми Рамазан айындагы башка артыкчылыктарды айтыштын деле кажети жок да. Себеби Кур'ан бул Аллах Тааланын сөзү. Аллах субханаху ва тааланын эң ыйык каламы. Эми Кур'ан түштүбү болду сизге, бас жетиштүү. Кандай эле жанагы айтылып жүрөт. Кур'андын эң алгачкы аяты эмне деп башталат? Бисмилла деп. Эң биринчи бисмилла деп башталат. Эң аягы болсо нас менен бүтөт. С тамгасы менен. Араб тилинде бас деген, мынакей Кур'андын башы Б менен, аягы болсо С менен. Бас дегени Кур'ан сага жетиштүү. Сага жол көргөзгөнгө, сени азаптан, тозоктон куткарганга, сенин жашооңо үлгү болгонго, сага насаат айтканга Кур'ан сен үчүн жетиштүү. Кур'андан башкага дагы бир нерсеге сен муктаж эмессиң деген маани дейт да алымдарчы. Эми ушул Кур'ан Карим Рамазан айында түшкөн. Аллах Тааланын ыйык 4 китеби жана баракчалар ушул ыйык Рамазан айында түшкөн. Бул жөнөкөй ай эмес. Торат китеби Муса алейхиссаламга, Забур китеби Дауд алейхиссаламга, Иса алейхиссаламга Инжил китеби жана ыйык Кур'ан Карим Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн. 3 китеп Рамазандын алгачкы күндөрүндө түшкөн болсо, Рамазандын акыркы күндөрүндө, Кадыр кечесинде Аллах Таала Куранды сиз менен бизге толугу менен түшүргөн. Куранды түшүргөндө дагы Аллах субханаху ва таала эң акыркы аятында "Ал-яума акмалту лакум динакум" биз силерге бүгүн диниңерди толук кылдык. "Ва атмамту алейкум ни'мати" жакшылыктардын бардыгын толтуруп бердим дейт да. Аллах Таала айтып атат, жакшылыктын канча түрү болсо бардыгын силерге толуктадым, себеби Куран түшүрдүм дейт. Жөөттөр ушул аятты укканда айтышты. Эгер биз ушундай аятты укканыбызда, бизге ушундай аят түшкөндө, ошол күндү өзгөчөлөп майрам кылып алмакпыз биз дейт.
майрамдай турган күн экен, майрамдай турган түн экен. Күнү дагы берекелүү экен. Мына ушул улуу Рамазан айында китептер түшкөн, баракчалар түшкөн. Алла субханаху ва тааланын каламы түшкөн. Ар бир жылы 12 ай бар да. Эми ошол 12 айды, ошолордун 11 айын арабтар аташкан. Зулкада, Зулхиджа, Мухаррам 11 атты арабтар өздөрү коюшкан. Сентябрь, октябрь деген сыяктуучу. 11 айдын атын арабтар койгон. Бирок Рамазан айын Аллах Таала өзү койгон да. Аламдар жарала электе. Жер асман жарала электе. Бейиш тозок жарала электе. Куранда Алла субханаху ва таала айтып койгон. Куранды түшүрө электе эле Аллах Таала айтып койгон. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Улуу Рамазан айында Куран Карим түшүрүлгөн деп. Рамазан айы деп Аллах Таала өзү атап койгон да. Эми Аллах Таала өзү атап атса, бул айдын атын дагы Аллах Таала өзү коюп жатса, бул айда Аллахтын китептери түшүп жатса, эми бул айда сиз менен биз Аллахтын китебин көпкө окушубуз керек экен да. Эми урматтуу бир туугандар, Рамадан деген сөз араб тилинде булчу. Рамадда ярмуду деген күйгүзүү деген да. Кандайча? Эгер бир жерден өрт чыга турган болсо, ал күйө турган нерсени калтырбайт, бардыгын күйгүзүп кете берет. Отунбу, жана башка нерсеби, күйгүзүп бардыгын тең таш талканын чыгарып, жер менен жексен кылып, күл кылып салат. Туурабы? Туура. Аллах Таала отко ушундай бир сыфат, ушундай бир касиет койгон. Күйгүзө турган сыфат койгон да. Рамазан айында кайсыл инсан орозо кармаса, ачка болсо, курсагы ачса, Рамазан айында, мына ушул Рамазан айында оз ачырса, саарлыкка турса эртең мененчи, Рамазан айында жакшылыктарды кылса, бири-бирине мамилелерди куруп, бири-бирин кечиришип, элдеше турган болсо, анда жанагы отунду күйгүзүп, күл кылгандай биздин күнөөлөрдү түп тамыры менен биздин ушул амалдарыбыз күл кылат экен. Бардык күнөөлөрүбүздү жок кылат экен да. Ошон үчүн бул ай Рамадан деп аталып калган дейт алымдар. Эми ушул Рамазан айында сиз менен биз колдон келишинче күнөөлөрүбүздөн тоба кылып калышыбыз керек. Бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Бир да адам арабызда күнөөдөн таза инсан жок. Бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Пайгамбар алейхиссалам ар бир адам баласы күнөөкөр деген. Күнөө кылбасаң же пайгамбар болосуң, же болбосо соби, балакатка жете элек инсандын күнөөсү жок да. Ушул эки адамдын күнөөсү жок. Балакатка жете элек, акылы толо элек. Экинчиси болсо пайгамбар, алар күнөө кылбайт. Алар ыйык инсандар. Калганыбыздын бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Баштан бутубузга чейин толгон токой күнөөлөрүбүз бар. Унутуп калган толтура күнөөлөрүбүз бар. Өткөн күндү эстейли дагы күнөөлөрүбүз үчүн Аллахтын алдында ыйлап тоба кылайлы. Алла субханаху ва таала Рамазандын күнүндө дагы түнүндө дагы жар салат экен. Хал мин мустагфирин фагфиру лах. Күнөөсүнөн кечирим сурагандар барбы? Мен ошолордун күнөөлөрүн кечирейин дейт экен да. Күндүзү дагы, түндөсү дагы. Ар дайым Рамазан бүткөнчө, ар бир учурда Алла субханаху ва таала мен ал инсандардын күнөөлөрүн кечирейин, истигфар кылган болсо дейт. Кечирим сурасаңыз эле Аллах Таала кечиргенге даяр экен да. Көңүлгө албай туруп, мурдагы күнөөлөрүңүздү кошуп туруп, керек болсо күнөөңүздү соопко алмаштырып туруп кечирип коет экен да. Мындай кечиримдүү зат жок. Аллахтай кечиримдүү зат жок. Эч ким Аллах кечиргендей кечире албайт туугандар. Эми Аллахтан кечирим эле сурап коюңуз. Аллах Таала кечиргенге даяр. Удуни астажиб лакум. Сурагыла, кечирим сурагыла, мен силердин күнөөңөрдү кечирем. Сурагыла кажетиңерди, мен кажетиңерди бүтүрөм дейт. Биринчи жар күнөөсүнөн кечирим сурагандар барбы дейт. Хал мин таибин фатубу алейх. Тоба кылгандар барбы? Күнөөлөрүн кечирейин, кабыл кылайын мен ошонун тобосун дейт. Хал мин саилин фаутиях. Сурагандар барбы бир кажетин? Муктаж болгондор барбы? Балагабы? Аялгабы? Акчагабы? Ден соолуккабы? Жашоодо эмне муктаждыңар болсо, менден сурагыла. Кана ошондой адамдар? Мен алар үчүн дейт. Сураганын берейин, тобосун кабыл кылайын, күнөөлөрүн кечирейин. Мен даярмын дейт Аллах Таалачы. Жарыя кылат экен күнү түнүчү. Эми ушул Аллах Тааланын жарыясына сиз дагы кошулуңуз. О Аллахым, менмин деңиз күнөөкөр. Менмин деңиз чоң күнөөлөргө баткан.
Мен мынакей муктаж бар деңиз, Алла субханаху ва таала сиздин сураганыңызды эч качан текке кетирбейт. Алла таала сөзсүз түрдө кабыл кылат. Рамазан айы келгенде бир периште жар салат экен. О жакшылыкка умтулучу, сен жакшылыкка умтул, толук баш отуң менен кирип кет жакшылыкка. Баштай элек жакшылыктарыңдын баарын баштап ал. Ниет кылып жүргөн элең, ошону аткар деп жар салат экен да. Экинчи периште жар салат экен. Жамандыкты эңсеген, күнөөнү каалаган, тоң моюндук жана Аллах Таалага жакпаган амалдар кылууну каалагандар барбы? Ошолордун баардыгы тең көзүңөрдү ачкыла, тобо кылып калгыла деп жар салат экен күнүгөчү. Биз тобо кыла турган айда биз тобо кылып калышыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала тоболорду кабыл кылат, күнөөлөрдү кечирет. Аллах кечиримдүү зат. Аллахтан кечиримдүү зат жок. Ла тахнату мир рахматилла. Аллахтын рахматынан эч качан үмүт үзбөгүлө дейт. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Мен бардык күнөөлөрдү кечирем дейт Аллах Таалачы. Эч кимдин үмүтүн үзбөш керек. Пайгамбарлар адамдардын үмүтүн пайда кылыш үчүн келген. Шайтандар адам баласынын үмүтүн үзүш үчүн келген. Бanu İsrail кавмында бир инсан экинчи инсанга дос эле, айтат эле дайыма, жүр мечитке, жүр намазга. Бир күнү айтты: "Эми сен мага ар дайым эле жанымда жүрүп, кароолчу болуп алдың да. Досум койчу, мен деле тобо кылайын деген ниетим бар. Бүгүн болбосо эртең тобо кылып калармын. Ачуусуна тийди эле. Аллах Таала сенин күнөөңдү кечирбейт" деди. Эми караңыз, жанагы күнөөсүнөн тобо кылган, күнөөсүнөн тобо кылам деп жүргөн инсандын күнөөсүн кечирди. А жанагы күнөөкөрдүн үмүтүн үзгөн инсандын күнөөсү кечирилген жок да. Аллах Таала кыямат күнү айтат экен: "Мен кечиремби, кечирбеймби, пендем? Сен эмне үчүн мен тараптан сүйлөйсүң? Сен эмнеге сен анын пендемдин үмүтүн үзөсүң?" дейт экен да. Үмүттү пайда кылыш керек экен туугандар. Баардыгыбызды кечирет экен Алла. Баардыгыбыздын тобобузду кабыл кылат экен. Аллах Таала кечирип койсо бейишке киргизет экен. Деп сиз менен биз элдердин үмүтүн пайда кылыш керек. Элдерди коркутпаш керек, үркүтпөш керек, тозокту эле айта бербеш керек. Балким бейишти көбүрөөк айтыш керек. Бейишти ушунчалык айткыла дейт. Тамакка суу куюлганда суусу көп да, ошончолук айткыла дейт. Анча-мынча тозокту, анча-мынча кабырды айтып койгула, туз салынгандай эле болсун, бирок көбүрөөк болуп кетпесин, ачуу болуп кетет дейт. Оор болуп кетет дейт. Эч кимге жакпайт экен. Сен күнөөкөрсүң. Күнөөкөрлөр ушундай, күнөөкөрлөр жок. Адам баласынын көңүлүн иренжеткенге болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам насаат айтуунун жолун дагы үйрөттү. Яссиру, жеңилдеткиле. Яссиру ва ла туассиру, адамдарга оор көргөзбөгүлө дейт. Динди оор эмес, дин жеңил дейт. А дину юсур. Баширу ва ла тунаффиру, силер адамдарды сүйүнткүлө дейт. Кубандыргыла, иренжитпегиле дейт. Адамдар иренжип калбасын силердин сөзүңөрдөн, силердин амалыңардан дейт да. Иренжитпеш керек экен бир да инсанды, сүйүндүрүш керек экен да. Кубандырыш керек экен да. Кубандырабызбы? Сүйүндүрөбүзбү? Аллахтын кечиримдүү экендигин айтабызбы? Айталы, кечирим сурайлы Алла субханаху ва тааладан. Аллах Таала кечиргенге даяр. Эми ушул улуу Рамазан айында урматтуу бир туугандар, орозо кармайлы, кээде сапарга чыгып калабыз. Кээде дагы бир маанилүү иштер чыгып калат. Орозодон маанилүү эч бир иш жок. Эгер сиз бир өмүр 100 жыл орозо кармасаңыз дагы, бирок каза кылсаңыз, Рамазан айындагы бир күндүк орозого эч качан барабар боло албайт. Эмне үчүн? Себеби Рамазан ай орозонун айы. Өтө ыйык ай. Керек болсо сапарга чыкканда, ооз ачканга рухсат. Сапарда болсо дагы азыр жеңилдиктер бар. Орозо кармаңыз. Орозоңуз калып кетпесин. Жана мына ушул улуу Рамазан айында 4 инсандын күнөөсү кечирилбейт деп пайгамбар алейхисалам айтып кеткен. Бардык инсандын күнөөсү кечирилсе, 4 инсан калып кетет экен. Рамазандын орозосун кармаса дагы, таравих окуса дагы, ооз ачырса дагы, көп жакшылыктарды кылса дагы, бирок 4 түрлүү инсандын күнөөсү ошол бойдон калып кетет экен. 4 түрлүү инсандын күнөөсү кечирилбейт деди пайгамбар алейхисалам. Эми кечирилбеген күнөө жок. Тобо кылсаң, ыйласаң, Аллах Таала кечирет. Бирок ушул 4 түрлүү инсан тобо кылбай өтүп кете турган болсо, ошол күнөөлөрдү таштабай өтүп кете турган болсо, тазаланбай өтүп кете турган болсо, алардын акыбалы оор дейт. Биринчиси мудбирул хамр. Ичимдикке берилип кеткен инсанда. Ичимдик ичет. Аллах Таала тыюу салган. Ал хамру жуммаул исм, бүт күнөөнүн тамыры дейт. Арак ичкенден кийин адам баласы акылы кеткенден кийин эмне кылып атканын билбейт. Кылбайын деген күнөөнүн баарын кылат. Жасабайын деген нерсенин баарын жасайт. Адам баласы качан акылы кетип калган болсо эмне кылып атканын билбейт туугандар. Ошон үчүн бүт жамандыктын ачкычы, бүт жамандыктын тамыры арак дейт, ичимдик дейт.
Ошол ичимдик деген нерседен сиз менен биз арылышыбыз керек. Экинчиси, кечирилбей турган күнөөлөрдүн экинчиси акул валидайн, ата-энени наразы кылуу дейт да. Бардыгыбызда ата-эне бар, Аллага шүгүр. Ата-энеси жоктор болсо, ата-энесин наразы кылган болсо, ошол ата-эне өтүп кеткенден кийин ата-эненин ыраазы кылуунун жолдорун пайгамбар алейхиссалам көргөзүп кеткен да. Ата-энеңиз тирүү кезинде ыраазы кыла албадыңыз, ата-энеңиз өткөндөн кийин ыраазы кылсаңыз болот экен ата-энеңиз дейчи. Ата-энесин наразы кылып алып, бир инсан өлүм алдында келме айта албай кыйналып жатат. Келме айта албай жатат. Пайгамбар алейхиссалам айтышты, келме оозунан чыкпай жатат, кыйналып жатат. Ушул улуу келиме, жеңил келиме, тилин кыймылдатса эле чыга турган келиме чыкпай жатат деди да. Акыркы сөз эгер келиме болбой башка сөз чыкпаса эмне болот? О Аллахтын элчиси кыйналып жатат, жан чыга албай кыйналып жатат деди. Пайгамбар алейхиссалам балким бул ата-энесин капа кылгандыр дейт. Анан тактаса чындап эле апасы бар экен, апасын капа кылыптыр, наразы кылыптыр да. Эгерде ушул балаңа сен ыраазы болбосоң, баланын акыбалы оор болот деди. Эми эне деген эне экен кандай болсо дагы. Энеси кечирди, дароо оозунан келме чыкты да. Ла илаха иллаллах. Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна. Кимдин акыркы сөзү келме болсо, тайба болсо, түп-түз бейишке кирет деген. Бул пайгамбардын хадиси бул. Пайгамбардын уадасы бул. Бул келмени көп айтышыбыз керек экен. Эгер ушул келмени айтып өтүп кетсек, түп-түз бейишке барат экенбиз да. Рамазан айында көбөйтө турган амалдардын бири истигфар жана тайба келмеси. Истигфар, астагфируллах, ла илаха иллаллах. Өтө көп кылыңыз. Көрдүңүзбү? Ата-энени капа кылсак, келме айта албай кыйналып калышыбыз мүмкүн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям апасын айтты, эми балаңа райым кылып кой, кечирип койчу деди. Кечирди эле келмени айтты да. Эми канча инсандар ата-энесин капа кылат. Эми ата-энесин капа кылуу деген анча-мынча адепсиздик болуп кетет эми. Кичине үнүңүз кичине бийигирээк чыгып, кичине эмоция калтырып коюшуңуз мүмкүн. Ата-энеге ак болуу дегени, ата-энени наразы кылуу деген эмне? Ата-энени шунчалык жүрөгүн ооруттуң, көзүнөн жаштар акты бечарам. Ыйлады. Эми ошол учурда сиз менен биздин күнөөбүздүн кечирилиши оор экен да. Ата-энени ыраазы кылмайын биз Рамазан айында туруп, кыйык кадыр кечесинде туруп, бирок биз кечирилбей калып кетет экенбиз туугандар. Ошон үчүн ичимдикке берилгендер болсо, тобо кылсын улуу Рамазан айында. Эгерде ата-энесин капа кылган болсо, ата-энесин ыраазы кылсын. Ата-энеси менен чогуу жашаса, сыйласын, урматтасын, адеп кылсын, алысыраак болсо тез-тез барып, кабар алып, ден соолугун сурап, ал акыбалдарын сурап, тез-тез ата-энесине барып турсун. Үчүнчүсү болсо, кати'ир рахм, тууганчылыкты үзгөн инсандын күнөөсү кечирилбейт дейт. Тууганчылык деген зир рахм деп коет. Тууганчылык дегени ким бул? Тууганчылык деген сенин байкеңби, эжеңби, карындашыңбы, тайкеңби, тайэжеңби, жездеңби, кимиси болсо дагы сизге кандайдыр бир тууганчылык мамилеси барбы? Завил архам. Ошол тууганчылык мамилени үздүңүзбү? Эми улабасаңыз күнөө кечирилбейт экен тууган. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу айтты, дуа кылабыз азыр. Дуабыз кабыл болот эгерде тууганчылык үзгөн адамдар болбосо деди. 3 жолу айтты. Эгерде болсо туруп кеткиле, дуабыз кабыл болбой калбасын деди. Бирөө туруп кетти. Үйү жакын экен. Тайэжеси менен кичине наразы болуп, каяш айтышып кеткен экен. Анан тайэжесинин үйүнө барганда, мен сиздин үйүңүзгө Алланын затына касам, мен сиздин үйүңүзгө таптакыр барбайм мен. Мен сиз менен сүйлөшпөйм мен. Сиз отурган жерде олтурбайм деп наразы болгон экен да. Тайэжесине барганда тайэжеси таң калдым, эмне болду сага? Эмнеге келип калдың? Келбейм деп эдиң беле? Анан экөө кечиришип, пайгамбардын сөзүн уккандан кийин аял дагы, тайэжеси дагы кечирди. Ошентип кечиришти эле, кайра келип чогулушка олтурду да. Пайгамбар алейхиссалам чогулуш бүтө элек болчу. Пайгамбар алейхиссалам, сиз туруңузчу. Тууганчылыкты үзгөн адамдар турсун дегенде турдуңуз го, сиз туруңузчу дейт. Эми жанагы инсан турду. Эмне үчүн сиз турдуңуз? Ким менен тууганчылык мамилени үздүңүз дегенде, ушу тайэжем бар эле кичине капалашып кеттик эле, кечириштик дейт. Андай болсо дуабыз кабыл болот деп пайгамбар алейхиссалам дуа кылды. Тууганчылык үзгөн инсандын жанына олтурба дейт. Эгерде Аллахтын балеси келсе сага да келет. Себеби 3 жерде тууганчылык үзгөн инсандарга Алланын каргышы жаган дейт. Туугандар, ара кечүү, ата-энени капа кылуу, тууганчылыкты үзүү чоң күнөөлөрдүн бири туугандар. Тобо кылмайын кечирилиши кыйын экен бул күнөөлөрдүн. 4-үнчүсү болсо мушах дейт. Жүрөктө кек сактоочу. Бул да кечирилбейт экен. Жүрөгү кир. Бирөөлөргө жакшылык каалай албайт, бирөөлөрдү кечире албайт. Андай инсандарды Аллах Таала дагы кечире албай калышы мүмкүн экен да. Кечирсе дагы жазалап туруп кечириши мүмкүн экен да. Коркуш керек экен Аллахтанчы. Алланын азабы катуу. Инна азаби лашадид. Менин алуум, менин жазалоом өтө оор, өтө катуу дейт. Мен өтө катуу наказание берем дейт.
Ва юхаддиркумуллаху нафсаху, көзүңөрдү ачкыла дейт, менден коркула дейт. Аллахтан коркушубуз керек. Алла наразы болсочу биз эч бир амалыбыз менен, эч бир нерсебиз менен кайра Алланы ыраазы кыла албайбыз. Аллахты наразы кыла турган нерсенин бири бул жүрөктү кирдетүү экен да. Бир болот жек көрүү да. Көрдүң? Жактырбай койдуң, мамилесинин себебинен же башка, же кемчилигин көрүп калдың, жек көрүп атасың. Жек көрүү башка, анан кек сактоо башка да. Кек сактоо, жек көрдүңбү? Жаман көрүп эле тим болбосо ошол адамга зыян берүүнүн пикирин кыласың да. Бул адамдын күнөөсүн кечириш кыйын экен. Шайтан эмне үчүн кечирилбеди? Күнөө кылгандык үчүнбү? Шайтан кылган күнөөнүн канчасын кылып атабыз биз? Шайтан эмне үчүн кечирилбеди? Хасад кылды, хасад. Бул өтө жаман экен. Көрө албастык. Бирөөгө жамандык каалоо, өч алуу, бирөөнү жек көрүп, жүрөктөн кек сактап, жүрөктөн ошол инсанга жаман ойдо, жаман дуаларды кылуу, бул өтө чоң күнөө экен туугандар. Ошондуктан биз тобо кылайлы. Ичимдик ичкендер аз. Ата-энесин какшаткандар аз. Эми бар бирок аз. Тууганчылык үзгөндөр да аз. Бирок жүрөктү тазалай албагандар көп туугандар. Көп адам бардыгыбыз жүрөктү тазалай албай жатабыз. Тазалайлы, жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Таза жүрөк бизге пайда берет. Илля мен аталлаха би калбин салим. Таза жүрөк, саламаттуу жүрөк, кечиримдүү жүрөк, нурдуу жүрөк ошол инсанга пайда берет дейт. Бала чака, байлык, бийлик пайда бербеген кыямат күнү дейт да. Ошондуктан Кур'ан аяттарына амал кылайлы. Бардыгыбыз тең диндин амалдарына көңүл бурайлы. Адеп сактап ушул улуу Рамазан айында жакшы амалдарды кылып алайлы. Жана ушул жакшы айда дагы пайгамбар алейхисалам кулк мүнөзүнүн эң жогорку, эң бул диндин талабын айткан силман катаак. Тууганчылык үздүү сен мамилени кур дейт. Лайсал василу бил мукафи, чакырса чакырып коюп, тууганчылыкты улоо эмес дейт. Теңме тең бул тууганчылык улагандын соон албайт дейт. Валакиннал василу лази, чыныгы тууганчылыкты улаган инсан үзүлүп калды мамилеси. Келбейм мен, сүйлөшпөйм мен деген инсанга кайра барып жалдырап, кайра мамилени курсаң, ошондо сен тууганчылыкты курган болот экенсиң. Бул кулк мүнөзүн эң талап кылган негизи. Качан ааламды жаратканда тууганчылыкты жаратты. Қалатир рахим, тууганчылык турду дагы. Хаза аизун биллах, Аллах тарадан сурап тилеп кала турган нерсе. Мен тууганчылык болом. Ана рахим. Менин суроом бар дейт. О Аллахым, ким тууганчылык кылган болсо, ошо менен мамилеңди улачы. Жана ким тууганчылыкты үзгөн болсо, мени үзгөн болсо, ошол инсана мамилеңди үзчү дегенде Аллах таала макул деди. Сени менен мамилени кылганды мен мамиле кылам, мамиле кылбаганды менен мамиле кылбайм деди. Демек бул тууганчылыктын мамилеси өтө оор туугандар. Ошон үчүн исламдын кулк мүнөзүнүн эң жогорку 3 негизинин бири тууганчылыкты үздүбү, ула дейт. Мамилени үздү. Мейли тууганчылыктан башка деле достук мамиле, эмне мамиле болсо мамилени кур дейт. Вафу анна заламак, жамандык кылганга жакшылык кыл дейт. Таш менен урганда аш менен ур дейт. Жамандык кылганга жакшылык менен жооп берсең, экөөңдүн ортосундагы душмандык сүйүү мухаббаттуу достукка айланат дейт. Демек, кулк мүнөзүнүн жогорку деңгээлине жетели дагы сиз менен биз тууганчылыкты улайлы, жана жамандык кылгандарга жакшылык кылайлы. Үчүнчүсү ва ахсин иля ман аса илейк, сага жамандык кылган инсанга жакшылык кыл дейт. Жамандык кылган инсанга жакшылык кыл. Пайгамбар алейхисалам кандай күтүп алды? Вахш бин Харб, Хамза радиаллаху анху байкесин өлтүргөн адамды кандай күтүп алды пайгамбарыбыз? Кандай жакшы маанайда күтүп алды? Кечирди, даават кылды, чакырды. Пайгамбарыбызга канчалык жамандык кылгандарга пайгамбар жамандык менен жооп берген жок. Ошондо биз кулк мүнөзүнүн туу чокусуна жететкенбиз. Ошондо сиз менен биз исламдын негизги баалуулуктарын өз жашообузга алып келеткенбиз да. Аллах таала барыңыздардан ыраазы болсун. Бирахматке архамар рахим.